Салык кодекси социалдык тармак колдонуучу жарандарды чууга салды. Белгилей кетсек, бир топ саясий эксперттер тарабынан экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ар бир телефон чалууга 6% салык салуу каралып жаткандыгы айтылды. Эгерде жаңы салык кодекси кабыл уюлдук чалуулар жана интернет колдонуу кымбаттайт. Анткени уюлдук компаниялардын ар бир абоненттен тапкан пайдасына 6% салык салынат. Ал каражатты тарифтерди кымбаттатуу жолу менен тийиштүү компаниялар колдонуучулардан өндүрүп алаары бышык. Бул мамлекетке кирешени кандай жол менен толтуруу жана киреше пайда табууну көздөп атышат, бирок бул бир тармагы чыгарды мурунку схемадан. Эң эле коркунучтуусу бул ар бир адамды кайра ойготууга алып келет жана бул жаңылышты деп айтсак болот. Бул жерде азыр уюлдук компаниялар итак деле бутуна туруп атышат, байып атышат. А бүгүнкү күндө эл нерсенен дагы байыбыз, дагы мындан киреше табабыз дегенде бул мамлекеттик саясаттын туура эмеслиги да. Же болбосо буларга компанияларга катуу бөгөт коюш керек дагы, мамлекет бул жерден киреше издебеш керек. 2010-догу революциядагы ушу именно тарифтен келип чыккандагы революциядагы эч качан эстен унутпаш керек булар. Бул аракетти экономисттер да жөнөкөй жарандарда бюджетти көтөрүүнүн жаңылыш жолу катары баалашты. Анткени экономикасы алсыз өлкөдө салыкты жогорулатуу элди гана кыйноого алып келет. Жаш экономисттин айтымында буга чейин 1 айлык интернетти 1000 сомго сатып алган болсок, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин 1200 сом болот. Все вы наверняка слышали по поводу нововведений в налоговый кодекс Кыргызской республики. Өлкөнүн экономикасын көтөрүү жолдорун издеп табуу албетте Акылбек Сөмбековичтин милдети. Кумтөрдагы жана башка маселелердеги пландарын албетте колдойбуз. Бирок дал ушул мобилдик байланыш жана интернет колдонуудагы 6% салыгы жакшылыкка алып келбейт. Муну экономика факультетинин 1-курсунун студенти катары айтам. Эң туура эмес долбоор. Экономиканы түшүнгөн адам мындай кадамга барбашы керек. Без понимания экономики меня, естественно, смущает. Кыргызстандын экономикасын көтөрүү бул салыктар менен эч качан көтөрүлбөйт. Биринчиден, экинчиден Кыргызстандын экономикасын көтөрүү ошо бизде азыркы убакта кырдаалга карабай иштеп жүргөн биздин компанияларды салык менен дагы жүктөп көтөргөнгө болбойт. Экономиканы көтөрүү башка тармактардан көтөрүп, инвестиция тартуу, туризмди тартуу, ошо тармактар менен иш алып барса, эбегейсиз жакшы багытка алып барылмак. 6% салык мындан 11 жыл мурдагы 60 тыйынды элдин эсине салды. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы экинчи революцияга дал ушул уюлдук байланыштарын алуу дегенде 60 тыйынды алып коюусу себеп болгон. Азыркы учурда да кымбатчылык, экономика алсыз, айыл чарба өндүрүмдөрү төмөн көрсөткүчтө болуп, эл кыйналып турган чак десек болот. Дал ушул кезде мындай мыйзам долбоору канчалык калктын алкышына арзый тургандыгы табышмак. Бул ошо Бакиевдин убагында ар бир звоноктун коңгуроосу кошулганга 60 тыйынды ушу Акылбек Жапаров сунуштаган. Мунусунда дагы азыркы келген бийликке Министерство экономики и финансыда турган Акылбек Жапаровдун азыркы 6% салык боюнча сунуштаганы бул өтө терс жана өтө кооптуу нерсе. Анткени деген мунун сунушунун аркасында чоң деген бизнесмендер жана сотовый провайдерлар, именно интернет, соцсетте иштегендерге өтө зыян алып келет. Андан кийин карапайым мынакей биз колдонгон интернет каналдарына Мегаком, Ошка, Билайнда колдонуучу, интернетти колдонуучу карапайым жарандарга тиет. 6% деген бул келечектеги уже күзгүгө элдин коголаңын дагы курчутуучу маселелердин бири. Азыркы учурда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун дал ушул мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп жаткандыгы жана жакынкы аралыкта жогорку кеңешке сунушталып коомдук талкууга коюлаары маалым болду. Ильяс Анарбай уулу, Улукбек Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.